Оганстанда жаандан улам сел жүрүп 40 киши каза болгондугу айтылды. Оганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында болгон суу ташкынынан кеминде 40 киши набыт болуп, 347 киши жаракат алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий өкүлү Шарафат Заман билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Белгиленгендей 400дөй үй тайкаланып, 60 электр мамылары кулаган. Келтирилген зыянды аныктоо иштери уланууда. Жабырлануучуларга керектүү медициналык жардамдар берилген. Гуманитардык жардамдарды жеткирүү эл аралык буюмдар менен биргеликте жүргүзүлүп жатат. Нангархар провинциясындагы сел катуу жааган жамгырдан улам келип чыккан деп айтылат маалыматта. Жол кайгылуу кызматынын инспектору Мирлан Талайбековду унаа сүзүп кетти. Маалыматты Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы репортер кежиге растады. Маалыматка караганда Чолпон Ата шаарында жол боюнда турган инспекторду кечи автобус коюп кеткен. Мирлан Талайбековдун башы чайкалып, колу сынганы кабарланууда. Ал жол жээгинде иштеп жаткан. Учурда ооруканада, саламаттыгы жакшы. Сүзүп кеткен кичи автобус атайын жайга токтотулду дейт мекеме. Мирлан Талайбеков жол эрежесин бузган айдоочуларды видеого тартып, соц тармактагы баракчаларга чыгарып турат. Айрыкча анын аткаминерлерге же саясатчыларды кызмат абалына карабай айыпка жыкканы коомдо колдоого алынып келет. Инспектор туристтик сезон учурунда Ысык көлгө которулган. Чабың, брат? Есть вода есть? Су. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Көлдөгү жол кырсыгы. Көз жумгандар Аида Касмалиеванын ата-энеси экени айтылды. Ысык көлдүн өрнөгүндөгү жол кырсыгынан каза болгондор Кыргызстандын Буудагы туруктуу өкүлү Аида Касмалиеванын ата-энеси жана алардын 9 жаштагы небереси экени айтылды. Маалыматты жакындары тастыктады. Аларды акыркы сапарга узатуу зыйнаты 19 июль күнү саат 11де Ош шаарында болот. Кырсык кече саат 19:00 чамасында болуп, Toyota менен Mercedes-Benz унаалары сүзүшүп, 3 адам каза болгон. Облустук милиция билдиргендей, чыгыштан батышка көздөй баратып, кайрылып жаткан Toyota унаасын артынан келе жаткан Mercedes-Benz унаасы сүзүп алган. Экинчи машинаны 20 жаштагы бишкектик жигит башкарып бараткан. Булак Спутник кежи.